Ишенесиңерби? Баарыбыз кетебиз. Чын бүтөт. Бардык нерсе бүтөт. Чын айтайын, 100% айтам бүтөт дейм. Бүтпөгөн эч нерсе жок. Ал эми көңүлчү түбөлүк кылат, билесиңерби? О, адамдар субханалла бейиштин ичине киргенде капа болушат экен. Таң калышты, бейиште бардык нерсе бар. Бирок капа болушат экен. Капа болушат экен, ушундай капа болушат экен. Силерге эмне болду деп бейиштин ичиндегилер. Бейишти кызматчы силерге эмне болду? Дейт. Ушундай бар эле. Жалган эле жүргөндө бирибиздин көңүлүбүздү алып жүргөн тең туштарыбыз бар эле. Көңүл алып жүргөн субханы мен аялым бар эле, балдарым бар эле. Ушундай бирибизге белек бешке бир жыргайт эле. Анда баргыла. Түбөлүктү адым бейишине баргыла. Жаштыктын бейишине бар. Элдин баары топ болуп ошака барганда Аллах ишенесиңерби? Баарыбыз өңүз бирдей кылбай, өзүбүздүн келбет салып туруп, бири-бириңерди көргөндө сүйүнөт экенсиңер. Бири-бирин адамдар сүйүнөт экен. Баягыда билесиңби? Баягыда мен туулган күндө келип сен мага кичине подарка бердиң эле. Баягыда мен кичине көңүлүм чөгүп турганда сен мени кичине көтөрдүң эле. Баягыда билесиңби экөөбүз бирөө мени сабап атканда сен мага турбадың беле дейт го. Адамдар бул дүйнөдө субханалла кичине көңүл көтөргөндү, бири-бирине жакшы мамиле кылганды унутуп калбаш керек. Анткени бул дагы сооп, бул да жакшылык иншалла. Канчалар урушуп жүрөсүңөр турабы? Канча адамдар урушуп жүрөт, азыр талашып атат, аралашымдай. Мага келет, устаз, эмне болсо ажырашкандабыз. Эмнеге? Талашыңар эмне? $1,000,000 дейм да. Жок, эчтеке деп. Эмнеге талашат? Билбейм, түшүнүшө албай атабыз. Эмне түшүнүшө албаганда бирөө маймыл бирөө каршыкырсыңбы? Сен экөөңдө адамсың да акылың бар. Просто мындай карадагы, карасаң маймылдан кичинекей болгон эле бир эркек турат. Мындай карасаң эми суп-сулуу турат деп кое берейин. Дегеним субхана кечирип кое берсе. Кечирип кое бер, анткени бүгүн өтөт, бүгүн өлөт, адам калбайт. Суп-сулусу өтөт, көдеги да өтөт, бою кыска да, узун да өтөт, эч ким калбайт. Ошо себептен белек бергиле. Бири-бириңерди сыйлап калгыла, сыйлап калгыла. Өлгөндөн кийин кыйкырып ыйлаган эсил кайда, сени көрөм ай деген ыйлагандан пайда жок. Мен айткан жокмун мунучу. Кээ бирлер айтышы мүмкүн да бул эмне деп эле атат? Чөза философия дебегиле макулбу? Бул пайгамбарыбыздын бизге көрсөтүп кеткен тарикка жол ушул. Ислам ушул. Силер туура эместерди көрүп алышыңар мүмкүн. Чын астагфирулла мындай жок. Астагфирулла дегенди көнүп калып, анан баарың эле коркутасыңар. Бул азыр астагфирулла деп. Жок, мен астагфирулла дебейм силергечи. Ар бириңер жашооңор өзүңөрчө. Мен эскертип айтып атам болгондо, ушундай жашаса болот.